Орусиянын дауншифтери аргасыздан үйүнө кайтууда. 2000-жылдардын башында аралыкта иштөө мүмкүнчүлүгү пайда болушу менен климаты ыңгайлуу болгон Индия, Таиландда жашап күн өткөргөн социалдык класс жаралды. Аралыкта иштөө мүмкүнчүлүгүнөн сырткары дауншифтерлер деп аталган бул социалдык топ Петербургдагы же Москвадагы үй жайын дагы ижарага беришет. Учурда каатчылык аларды үйүнө кайтарууда. РБКнын иликтөөсүнө ылайык акыркы жумада Түштүк-Чыгыш Азиядан Орусияга аба каттамына билеттер 2 эсеге көбөйгөн. Билеттердин бир тарапка гана сатылып алынышын авиакомпаниялар адаттан тыш көрүнүш катары баалашууда. Серепчилер бул жагдайды доллардын курсу менен байланыштырат. Рубльдин кескин төмөндөшү менен орусиялыктардын чет өлкөдө жашоосу акталбай калды. Серепчилер экзотикалык өлкөлөрдөн кайтып келген орусиялыктар жумуссуздардын катарын толукташын божомолдошот. Анткени расмий маалыматтар боюнча каатчылыктын башынан бери эле Орусияда жумуссуздардын саны 12%га көбөйгөн, ал эми айлык акы 9%га кыскарган. Өндүрүштүн көлөмү азайып, жумуш издегендердин саны көбөйүп, валюта рыногундагы туруксуздук. Бул глобалдуу каатчылыктын башкы белгилери. Анын эпкини бизге дагы жетип келди. Мисалы, өндүрүштүн көлөмү 2013-жылга салыштырмалуу өткөн жылы 200 миллион сомго кыскарган. Бирок каатчылык тескеринче кээ бир ишкерлерди жаңы ачылыштарга жана өнүгүүгө түртөт. Капитал экономикадагы караңгылыктан жол тапкан компаниялардын ишин байкап көрдү. Глобалдуу каатчылыктын негизги белгилери бул өндүрүштүн төмөндөшү, жумушсуздуктун көбөйүшү, валюта рыногундагы туруксуздук. Кыргызстандыктар дагы каатчылыктын эпкиндерин сезе баштады. Мисалы, 2013-жылга салыштырмалуу эле өндүрүш тармагы 200 миллион сом жоготкон. Бирок бир тармак өз ордун жоготуу коркунучунда турса, экинчилери кеңейүүгө бел байлап, жаңы долбоорлордун үстүндө иштеп жатат. Тансуу ишканасы болсо рубльдин девальвациясынан кийин КМШ аймагындагы иши басаңдады. Алар Орусияга экспорттап келген жылытуучу мештер өз наркын актабай калды. А теперь кризис наступил. Бул каатчылык кесепети. Элдер арзан баага чуркап, баары арзаныраак товарды чыгарып жатышат. Орусияда дагы баа түшүп кетти. Ал жакта сатуу бизге пайдасыз болууда. Орусияда металлды 250 долларга сатып алса болот. Андыктан өздөрүнүн жылытуучу мештери арзан болууда. Бизде металл 800-1000 доллар. Аны да Алматыдан алып келебиз. Андыктан чоң тоскоолдуктар түзүлүп жатат. И мы получаем сегодня, мы тоже испытываем огромные проблемы. Рынокты иликтеп көрүп, ишкана туңгуюктан жол тапкандай болду. Жергиликтүү ишкерлерге Украинадагы кырдаал жол ачты. Буга чейин шериктештик аймактагы мунайзаттык кайра иштеп чыгуучу заводдорду атайын жабдуулар менен Украинанын ишканалары камсыз кылып келген. Кыргызстандык ишканага багытын өзгөртүү өтө деле чыгымдуу болгон жок. Это установка, которая разогревает нефть. Бул мунайзатты ысыткан жабдуу. Андан ары мунайзат, бензин, дизель жана мазут болуп бөлүнөт. Бул жабдуу Борбордук Азияда биринчи жолу жасалып жатат. И мазута. В Центральной Азии это вообще, то есть изготовлено впервые. Кризис ишкерлерге өз приоритеттерин бир сыйрак карап чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Эгер мунайзат иштетүүчү заводдор атайын жабдуусуз иштей албаса, алардын жардамысыз ишкерге өзүнүн кирешеси калтыруу экономикалык көз караш менен айтканда кесипке үс болуп калат. Иликтөөлөргө караганда КМШ өлкөлөрүндө таттууга болгон суроо талап төмөндөп бара жатат. Бир ай ичинде эле Орусияда шириндиктер 3%га аз сатылган. Fitch рейтинг агенттиги Орусиядагы кондитердик рыноктун өсүүсүнүн басаңдашын прогноздоодо. Баанын өсүүсүнөн калк таттуулардан экономдоп баштагандай. Казакстандын таттуу тармагында дагы көңүл жылтарлык эмес. Рахат кондитердик ишканасы 500 кызматкерин төлөнбөгөн эмгек өргүсүнө жөнөткөнү маалым. Сатуунун азайышына карабай, кыргызстандык ишкерлер Евразия аймагына карай кеңейүүдө. Куликовский кондитердик үйү бизнес географиясын кеңейтип, Казакстанда 13 дүкөн, Москвада 1 дүкөн ачты. Да, очень большие экономические санкции. Азыр экономикалык санкциядан улам батыштын товарлары Орусияга келбей турат. Бул биз үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Биз батыштын товарларын ордун баса алабыз. Себеби биздин продукция, суу, кошулмаларыбыздан абдан уникалдуу. Баары табигый жана таза. Андан сырткары биздин салык базабыз дагы бизге жакшы мүмкүнчүлүк берет. Уникальный климат, уникальная вода, уникальные ингредиенты. Анткени менен Кыргызстанда дагы таттууга талап 20%га чейин кыскарган, айрыкча аймактарда аз сатылууда. Мындан улам компания үчүн жаңы кардарларды тартуу маанилүү. Азыр ишкананын бар каражаты ишке салынып, компаниянын негиздөөчүлөрү дагы дивидендтерден баш тартышкан. И именно в кризис надо максимально постараться сделать так, чтобы все ваши возможности, которые у вас есть, Так ушул каатчылык мезгилинде бар акчаны, бар капиталды, бар кызматты бизнестин өнүгүүсүнө жумшаш керек. Каатчылык бүтөт. Биз 98-жылдары, 2008-жылы деле абдан кабатыр болдук эле. Алар да өттү. Албетте кээ бир компаниялар кризисте жабылып калышат. Айрымдары болсо жол таап чыгып кетет. Многие компании после кризиса не выживают, а есть компании, которые как раз таки в кризисе очень хорошо стреляют и выходят на новые высоты. Бул каатчылыктын кесепетин баштан өткөрүп жаткан бир компаниянын мисалы. Негизинен кризиске көбүнчө өндүрүшкө багытталган экономикалар сезимтал келет.
2008 жылкы атчылыкта Орусиянын ири бизнеси бир ай ичинде 11%га кыскарып, 11 триллион 700 миллиард рубльдан 10,5 триллионго чейин азайган. Казакстанда дагы ири өндүрүш 40%га чейин кыскарып, 10 триллион 200 миллиард теңгеден 9 триллион 120 миллиардга түшүп кеткен. Мындан улам казак президенти чакан жана орто бизнести өнүктүрүү зарылдыгын өткөн жылы эле билдирген эле. Следует продолжить работу по развитию малого и среднего бизнеса как драйвера экономического роста, увеличение его доли до 50%. Экономиканын драйвери катары чакан жана орто бизнес ички дүң өнүмдөгү үлүшүн 2050 жылга 50%га чейин көбөйтүү жаатында иш алып барыш керек. Андыктан АБР, ЭБРРдин кредиттерин ийгиликтүү колдонуш керек. Дүйнөлүк банктын дагы 155 миллиард теңге насыясы бар. 155 миллиардов тенге, которые они выделяют на 15-17 годы. Учурда Орусиядагы чакан жана орто бизнестин үлүшүн көбөйтүү аракетин көрүүдө. Азыр Орусиянын ички дүң өнүмүндө бул тармактын үлүшү 21% түзөт. 2020 жылга эсептелген кризистик планда аны 45-50%га жеткирүү каралган. Ишкерлерге насыя берүүнүн жакшыртылган жолдору иштелип чыгууда. Көптөгөн жеңилдиктердин катарында каттоонун жөнөкөйлөтүү, салыкты азайтуу жана кээ бир учурда салык каникулдарын жарыялоо дагы бар. Скептиктер болсо Орусия өкмөтүнүн бул планы азыр ишке ашпайт деп билдиришүүдө. Каржы адистеринин пикиринде чакан бизнестин үлүшү абдан аз. Андыктан ал аркылуу экономикасын турукташтыруу мүмкүн эмес.